Ассаламу алейкум. Так, bizim Мытыши шаарындагы мастерскойубуздун адреси. Ну, арендтер менен пятерочка. Академика Каргина 35А. Бул болсо 40-чы дом. 35-чи дом бул жакта. Кире бериште бул жерде сервисный центр МАЗ. Бул жагыбыз Ярославский шоссе. Оң жакка карап кеткенде центр, сол жакта Ярослав. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Чыңгыз Шер каналынын көрөрмандары, амансыздарбы? Ыйык Рамазан айыңыздар кут болсун. Мен Абдырайымов Шумкарбек. Бүгүн сиздерге Москва областынын Мытыши шаарындагы мастерскойубуз тууралуу айтып бермекчимин. Биздин кызматтар, сатылуучу техникаларыбыз жана эң негизгиси курс тууралуу кененирээк айтып берем. Мен бул жерде мастер болуп иштеймин. Биз бул жерде техниканын көп түрлөрүн оңдойбуз. Биздин кызматтар Москванын любой жерине барып, техникаларды оңдоп берүү кызматтарын кепилдик менен сапаттуу көрсөтөбүз. Холодильник, стиральный машина, посудомоечная машина жана башкалар. Дагы бизде бул техникалар сатылат. Биз техникаларыбызга 3 ай кепилдик беребиз. Ишеничтүү Москванын любой жерине жеткирип берүү кызматтарыбыз дагы бар. Эми курс тууралуу айтсам, биз кир жуугуч машинаны оңдоо боюнча курс баштадык. Себеби бул өтө керектүү кесип. Жана Москвада өтө талап чоң экен. Мастер издеген көп. Ошого биз кадрларды даярдап чыгаралы деп курс ачтык. Курс 3 тилде өтөт. Орус тили, кыргыз тили жана өзбек тилинде. Өзбек бир туугандар жазылыңыздар, үйрөнүңүздөр. Мүмкүнчүлүк болгондо пайдаланып калуу керек. Өзбек кесиптешибиз өзбекче кененирээк түшүндүрүп үйрөтөт. Туугандар, жигитке жетимиш өнөр аздык кылат. Өнөрлүү адам кор болбойт. Өнөр үйрөнүп, кийин мекенинде дагы иш кылса болот. Өзбекстанда, Кыргызстанда, айыл жергесинде дагы кызмат кылып акча тапса болот. Азыр техниканын заманы. Ар бир үйдө техника бар. Техника чарчайт, бузулат. Техникалар өтө көбөйүп жатат. Идиш жуугуч машина дагы көбөйүп жатат. Талап чоң, келечек алдыда. Эмнеге биз кир жуугуч машинаны үйрөтүүнү тандадык? Себеби бул өтө сложный техника. Буну үйрөнгөн адам идиш жуугуч машинаны дагы оңдой алат. Системасы окшош. Курска жазылыңыздар, үйрөнүңүздөр. Бизде үйрөнгөндөр менен иштешкенге даярбыз. Выездге чыгуу, биздин мастерскойубузда биз менен чогуу иштөө жана өз ишине кошумча иш кылып алуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Эми сиздерге стиральный машинанын иштеш принциптери тууралуу кыскача түшүндүрүп айтып көргөзүп кетсем. Эми мен сиздерге стиральный машинанын ачык көрүнүшү болгон стендибизди тааныштырып өтөйүн. Стиральный машинанын ичинде кандай деталдар бар, эмне кызмат аткарат, ошол тууралуу кыскача маалымат. Бул стиральный машинанын управляющий платасы башкарылат ушул аркылуу. Бул жерде клапан суу ала турган 2 клапан болот, биринчи, экинчи клапандан суу алат. Уланыш туташтыргычтарын дагы көргөзүп койгонбуз бул жерде. Андан кийинкиси уровень датчик. Суудун көлөмүнү өлчөп турат. Бул болсо эшик ачабыз, жапканыбыздан кийинки блокировка. Эшикти кулптап ача турган датчик. Стиральный машинанын ичинде суу ысыта турган элемент бар. Жанында датчик, температура датчик. Андан кийинкиси стиральный машинанын барабанын айланта турган мотор, модуль управления, стиральный машинаны башкара турган. Бул
Бул жерде суу насос системасын көргөзүп койгонбуз. Кандай жогоруга чыгып, анан канализацияга кирип кетиш. Бул өзүнүн стиральный машинанын эрежелери бар. Установка кылганда дагы. Эгер эрежеси бузулса, ушу стиральный машинанын системасы дагы бузулат, дагы иштебей калат. Уже жуубай коет, суу алып бүтпөй коет ушундай. Стиральный машинабыз жанды. Азыр эми иштеш принципи процессини бирге күзөтсөк. Бул азыр биз биринчи программа тандап алабыз. Кирди салып, жапкандан кийинги программаны тандап, температура 60 градус старт койгонубуздан кийин уже баштайт. Стиральный машина азыр суу төккөн насос иштеп атат, анан клапан алат, суу алат. Бул остаток суулар төгүш үчүн азыр насос иштеп жатат. Клапандан суу ала баштады уже. Биринчи клапан жанды. Биринчи клапандан суу алат. Бир аз алгандан кийин уже экинчи клапан жанат. Биз суу алуу үчүн мындай система кылып койгонбуз. Уровень датчик көрүш үчүн. Атайын бул суу толтурулган идиш. Азыр биринчи клапандан суу сурап атат. Биз уровенди бир аз түшүрөбүз. Мына азыр бизде экинчи клапан жанды. Экинчи клапандан суу сурап атат. Уровенди түшүрөбүз. Дагы экинчи клапан. Мына экинчи клапан уже суу алып бүттү. Процесс уже сууду ысыта турганга өттү. Суу ысыта турган теңге ток берди уже. Сууду ысытканча барабан айлантып жууп уже процесс улана берет. Качан температура жогорулогонда, өзүнүн койгон градуска жеткен учурда мынау датчик температура берет, сигналды. Уже температура болду деп анан тенди өчүрөт дагы. Процесс дальше улана берет. Уровень датчик суу түшүрмөйүнчө эшик ачпай тура берет да. Азыр биз стиральный машинаны токтоттук. Уровень датчикти алсак, анан эшикти ачат. Эшик ачылды. Ушундай кыскача түшүндүрмө процесс түшүнтүү улана. Бул бизден кыскача түшүндүрмө көргөзмө болду. Курста Кудай буйрса полностью кененирээк үйрөтөбүз. Кайсы деталь кандай кылып алмаштырылат, диагноз коюш полностью үйрөтөбүз. Кандай учурда кандай кылыш керек. Анан выезднойлорго атайын биз көрсөтүп беребиз инструмент тууралуу дагы маалымат айта кетчү нерсе. Инструмент кыскача гана чакан гана инструмент болуш керек. Эң негизги керектүү нерселер гана алыныш керек. Ошолорду биз эң негизгилерин тандап, таап, подбирать этип беребиз. Биздин каналга жазылыңыздар, мына Чыңгыз Шер каналга жазылыңыздар, катталыңыздар. Бул Чыңгыз Шер каналынан келсеңиздер, жардамдар болот. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Сиздерге ыйманыңыздарга бекемдик, Алла таалам эселеп ушул ыйык Рамазан айда соолукторду берсин. Не тилеген тилектериңиз болсо, тилектериңизге Алла таалам жеткирсин. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Сак саламатта болуңуздар.